Жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Аллахым баарыбыздын жүрөктөрүбүздү оңдоп берсин. Алла Таалам жүрөктөрүбүздү бир кылсын. Тынчтыктын, ыймандын туура жолго Алла Таалам дайыма жолдосун. Күнөөлөрдөн сактап, Аллахым өмүрлөрүбүзгө ден соорубузга береке берип, тообаларыбызды кабыл кылып, шүгүр кылуучу бенделерден кылсын. Туугандар, бул дүйнө сыноо дүйнө. Бул дүйнө өтө турган, кете турган, даярдана турган дүйнө. Калып кала турган дүйнө эмес. Бизди алдыда күтүп аткан өтө чоң ашуулар бар, чоң бурумдар бар, чоң ааламдар бар. Бул дүйнө ахиретке даярдана турган жай. Ахиретти кура турган жай. Ахиреттин эгин зары. Ад-дунья мазраату лил ахира. Алда келаткан дүйнө жөнөкөй дүйнө эмес. Туура биз бир учурда бул дүйнөдө жок элек, мойнубузга алабыз. Аны эч ким четке кагалбайт. Кичине бир аз акылы бар адам айтат: "Ооба, мен жок элем. Мени жоктон бар кылган, бар кылуучу, жоктон бардык мүчөлөрүмдү жаратуучу бар. Ошо мен эле эмес, бүткүл аалам да ошо жаралган бүткүл аалам да бир учурда жок эле. Ошо аалам да мен жок болгондой бир учур келет жок болот." Кур'анда Алла субханаху ва таала bunun bardığın çeçmelep, salıştırıp, misal menen düşündürüp aytıp koygan. Hiç kim chetke kagalbay turgan. Bu alamdın kojoyunu Allah Taala özü başkarıp bardı. İnsanga oturumduk sınoo beret, oturumduk baylık beret, oturumduk biyilik beret, oturumduk kuch kuvat beret, oturumduk den sooluk beret, oturumduk buga мүмкүнчүлүктөрдү beret. Бирок ушун баары oturumduk. Ana кандай иштетет, кандай мамиле кылат. Сыноосу ушунда Алла субханаху ва таала. Будан кийинки келатканы эң биринчи ахиреттеги учурлардын эң биринчиси кабыр. Birinci adam balası ошол жерге кабыр. Өткөн сабакта биз айтканбыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде кабырда адам баласы бейиштеги ордундагы, дозоктогу ордундагы көрөт. Бардык адам баласын Алла Таала көрсөтөт. Фаярохума жамиан. Бейиштеги ордун көрөт, дозоктогу ордун көрөт. Hadiste gelet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, her bir insan jaralganda dünya kelgende Allah Taala bir ordun beyişte, bir ordun dozokta jaratıp koydu. Biz go'yo musulmon alhamdulillah uy bularda tug'ilib, iymonga oңой эле iymon berilip kaldı. Kafirlardan dagı her birinin beyişte jayı var. Dozokta dagı jayı var. Azırkı. Эми купурлугун таштап, арам ширктерин бардыгын таштап, ыйманга келсе, ошо бейиштеги даяр турган жайын алат. Аны эч ким тартып албайт. Алла адилеттүү. Ар бир инсанга эки орун жараткан. Эгерде ал ыйманга келбесе, Алланы тааныбаса, ааламдын кожоюну, ээсин тааныбаса, анын жолдомолоруна аткарбаса, анын жиберген пайгамбарын укпаса, артынан ээрчибесе, өзүңөн көр. Анда баягы дозоктогу ордун ала бересиң дагы, бейиштеги ордуну алдырасың. Ошол эки орунду тең Алла Таалам кабырда көрсөтөт. Кабырда ар бир инсан көрөт. Мусулман
Бейиштеги ордун көрөт эмне үчүн? Кубаныч. Аша деген да. Курсанчылык болот экен. Бейиштеги ордун көрдү. Дозоктогу ордун көрсөтөт экен. Мусулман эмне үчүн көрсөтөт? Алла Таалага шүгүр кылыш үчүн. Алла ошондон куткарды сени. Мусулман шүгүр кылат экен. Я Алла, ушул азаптан куткаргандыгың үчүн сага мактоолор болсун депчи. Экөөнү тең көрсөтүп коет. Ошон үчүн туугандар, өлүм менен жашоо сыноо үчүн жаралган. Жакшы иш кыласыңбы же кылбайсыңбы? Бүттү. Кыска өлүм менен жашоонун философиясы. Жакшы иш кыласыңбы же кылбайсыңбы? Кайсы иш жакшы, кайсы сөз жакшы, кандай ниет, кандай каалоолор жакшы, буну пайгамбарлар айтат. Алар асылдар. Алар улуулар. Алар күнөөдөн сактанган, Алла өзү тандап тарбия кылып, өзү илим берип жөнөткөндөр. Бардык пайгамбарлардын акыркысы Мухаммад алейхиссалам келип, бүткүл адамзатка ушуну кабарын берди. Кыямат күнгө чейин келе тургандарга дагы жеткирип кабарын берди. Кантип? Куранды жеткирип. Куранда Алла Таала бардык кабарын айтып койду. Туугандар, мынандай алданып калбагыла деп. Ошон үчүн дайым адам баласы өзүнүн жаралганын, эмнеден жаралганын унутпай жашаш керек экен. Эмнеден жаралганын эстеп жашаш керек экен. Адам баласычы. Ошо биринчи биздин жаралуубуз, ошону унутпай, эмнеден жаралганыңды, качан жаралганыңды, кантип жаралганыңды унутпай, ошого ой жүргүзүп эле жашасак, биз оңолобуз. Бир тамчы суу келсин, каяка текеберленесиң? Каяка кыйынсынасың анчалык? Алымдар айтат, адам баласына текеберлик лайыктуу эмес. Болбосо эки нажас, эки чыга турган нажас жерден чыгып келген. Биринчи ата, анан эне. Ошол жерден биз чыкканбыз. Бул сөздө уят жок, шариятта шарым жок. Биз келгенибиз ошондо. Бирок мынал жака аны айтпасаң, бул каяка чейин барасың? Мурдугун көтөрүп, асманга чейин чыгасың. Шайтан бизди көтөрүп, текеберлик кылып, бири-бирибизди кордоп, тоонго алып барып атат. Мынакей туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушунун бардыгын ачыктап айтып койду. Унутпайлы, эмнеден жаралганыбызды. Экинчиси, бул дүйнөдөн кете турган күндү унутпайлы. Бул дүйнөдөн кете турган бир күн бар деп ишениңиз. Ишениңиз, агачы. Ишенбесеңиз деле ошол күн бар, ошол күн келет башыңызга. Просто ишенсеңиз, Кудай кааласа көп жакшылыкка жетесиз. Көп кыжалат, көп жамандыктан кутуласыз. Ошо кете турган күнгө ишенсеңиз, ал бар. Бир эле маселе. Аллага белгилүү, бизге белгисиз. Бизге караңгыда ошол качан кетем деген күн караңгы. Бизге эле эмес, бүткүл адамзатка караңгы. Буну эч ким билбейт. Куранда Алла айтып койгон, бир дагы жан качан өлөрүн, каерде өлөрүн билбейт деди. Билбейт деди. Бирок өлүм келери анык, өлүмдүн даамын тата турган анык. Бул анык нерсе. Аны дагы айтып койгон, Алла кандай экенин Алла Таала айткан. Ошо адам баласынын ырыскысы бүткөндө, ажалы келгенде, ажал деген ошо убактысы, сааты, минутасы, секундасы келгенде периштелер жанын кантип чыгарат? Дене каякта калат? Бунун бардыгын сүрөттөп берген. Ошол күндү унутпай, демек начало конец. Эки ушу учурду мен эмнеден жаралганмын, качан жаралганмын? Мен бул дүйнөдөн ошо кете турган күндү экөөнү унутпасам, бул дүйнөдө эмне кылыш керек? Мага ясно эле болот да.
Экөөнү унутпай эле жашасаң, бул дүйнөдө мен эмне үчүн жаралдым, эмне кылышым керек, эмнени кылбашым керек, түшүнүш жеңил болот. Аткарыш жеңил болот. Бунун аты максат деп коет. Ушул жерде, мына жерде экөөнүн ортосунда кыла турган жашоонун максаты Алла Таалам жакшынакай кылып түшүндүрдү. Bir söz менен айтканда, пайдалуу жаша, зыяндуу жаша. Дүйнөдө ата-энеңе да пайдалуу бол, аял бала чакаңа да пайдалуу бол, бир туугандарыңа дагы, элиңе дагы, инсандарга дагы, мусулман эместерине дагы, тирүүлөр өлүктөрүнө дагы, адамдар жаныбарларына дагы пайдалуу бол деп пайгамбарыбыз ошону үйрөтүп кетти. Ушуну чечмелеп берди. Ушунун жолун көрсөтүп берди. Кантип биз адамдарга пайдалуу болобуз. Даже ушинтип айтып койду, ким чеснок жесе, пияз жесе, мына мешитке келип эле койсун. Эмне үчүн? Адамдарга зыян бересиң да. Жагымсыз жит менен зыян, ушунча жагымсыз жит менен зыян бергениң үчүн даже жамаат менен намаз окуу кээ бир аалымдар важип дейт. Кээ бир аалымдар суннати муаккада, важипке жакын сүннөт жамаат менен намаз окуучу. Жалгыз эмес, жамаат менен мечитке келип окуганын өкүмү ушундай. Жөнөкөй эмес. Ушудан пайгамбарыбыз кайтарып атат. Жок, келбей эле койсун. Ой. Эмне үчүн? Мусулмандарга ыза берип коет. Эч ким жок мечитте өзүм жалгыз окуй берсем, токто, эч ким жок эмес, периштелер бар. Биз ойлогондой эмес бул дүйнөчү. Бул дүйнөдө бизге көрүнбөгөн өтө көп нерселер бар. Биздин көзүбүз кичинекей эле нерсени көрөт. Жердин астын көрө албайт. Асманды карасаң айры чейин көрөсүң. Жок, айры чейин көрөсүң. Анан кичинекей дронду көрө албай атасың анан. Мына жерде эле. Кайсыны көрөйүн деп атасыз өзү? 500 километр биринчи асманга чейин 500 жылдык сапар. 500 жылдык сапар. Биринчи асманга чейин. Ошо сапар кайсы скоростогу сапар, билесизби? Скоросттар кандайлар? Кумурсканын скоросту өзүнчө. Адамдын скоросту өзүнчө. Чымчыктын скоросту өзүнчө. Машиненин скоросту өзүнчө. Октун скоросту өзүнчө. Мына светтин скоросту өзүнчө. Алымдар айткан светтин скоросту деп. 300.000 километр секунд. Ошондой скоросттон кой берсең 500 жыл жүрүш керек биринчи асманга жетиш үчүн. Биз дагы эмнени билгибиз келип атат. Биз өзү жаралганбыз, бир тамчы суудан билесизби? Миллион хромосом. Ошонун кандайынан Алла Таалам жараткан. Алланын кудретинде жүрүп жүргөнүбүз, жашап жүргөнүбүз. Жараткан Алла Тааланын кудретинин белгилери чексиз. Аллах. Шуша туганда, мынакей буну Аллахумма салли аля Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баарын айтып кетти. Экөөнү унутпасак, жашоонун максатын унутпайбыз. Оңолгонго жеңил болот, бузулганга кыйын болот. Бузулам десең, бузула албайсың. Эгерде экөөнү эстесең. Оңолом десең, Кудай кааласа жолдор ачык оңолосуң. Эгерде бул экөөнү унутуп калсаң, эмнеден жаралганды унутуп калсаң, бул дүйнөдөн кете турган күнүңдү унутуп калсаң, анда оңолуу кыйын. Оңолбойт деп эле айтып койсок деле болот. Бузулган, күндө бузулган. Өзүнүн ахиретин унутуп калганын, акыйкатын унутуп калганын, өзүнүн акыйкатын унутуп калганы, өзүнүн ахиретин унутуп калганы, bundan өткөн дагы кайгы барбы? Bundan өткөн дагы бактысыздык барбы? Өзүнүн акыйкатын унутуп калган адам, өзүнүн түбөлүктү кете турган күндү, бул дүйнө менен коштошо турган күн унутуп калган адам. Не бар? Пайгамбарыбыз айткан, саллаллаху алейхи ва саллям, өлүмдү эстеп жашаган адам эң акылдуу адам. Өлүмгө даярдык көрүп жашаган адам эң эстүү адам, эң акылдуу адам. Атакка проблема жок, ал качан келет ал. Сен миллиард жол эстесең деле эртең келип калбайт.
вообще эстебей койсоң деле сени унутуп калбайт. Келсе өз убагында келет, адашпайт, кечикпейт. Өз учурунда. Просто ошол күнгө даярданып жашаган адам ар бир күнүн оңдойт. Ар бир күнгө шүгүр кылат. Ар бир Алланын берген неаматын кадырлайт. Ар бир күндү баалайт булчу. Ар бир түндү баалайт. Арамга кетпейт бул. Не кылат арамга? Өзүн булгап, өзүн бузуп, кабырын бузуп, талкалап, ахиреттин бир жолу дозокко отун кылып өзүн даярдап, не кылат? Шайтандын шыбырлаганына кулак салбайт бул. Алланын аятына кулак салат. Пайгамбардын айтканына кулак салат. Ошон үчүн уткузуп жүрбөйлү, алданып калбайлы, зыянга учурап калбайлы. Биз аз эле убакытка келгенбиз. Ойлоң, 60-70 деп, андай эмес. Адам баласы 15 жашы мындай эле өтүп кетет. Жаштыкта, то есть балалыкта эле өтүп кетет. 15 жыл уйкуда өтүп кетет. Эгер 60 жыл жашасаң, макулбу? Ошонун 15-и кетти, 45-и калды. 45-и күн сайын 8 саат уктаган болсоң, 15-и кетти. Бүттү ал, күн сайын 8 саат уйку менен эле келген. Бер жагынан 30 жыл калды, 30 жолу канча кайгы, канча ылдый өтө, канчасын жашап салдык, жеп салдык. Канчасы калды, Кудай билет. Ошон үчүн андай эле, мен 200 жашайм деп ойлой бербеш керек да. Үмүттү узун кармаган адамды бузат. Үмүтсүз болбош керек. Туура. Үмүтсүз болбош керек. Үмүт менен жашайбыз. Бирок үмүттү узун кылып алып, ошон үчүн адам итаат кылбайт, ибадат кылбайт. Оңолгонго аракет кылбайт. Ахиретке даярданганга аракет кылбайт. Кийин окуйм. Кийин деп аркага таштай берет. Көптөгөн токту козулар өзүнүн энесинен мурда союшка жарай берет. Чүнтү? Өзүнүн энесинен мурда союшка жарай берет. Ата энесинен мурда балдар кете бериши мүмкүн. Чоң атасы турат, небереси кетип калышы мүмкүн. Дүйнөгө келген тартиби бар. Биринчи чоң ата келет, анан ата келет, анан бала келет, анын баласы келет. Кеткенде тартип жок. Келгенде тартип бар. Кеткенде тартип жок. Ошон үчүн Алла Тааланын берген алхамдулилlah мына жашоону кадырлап, Алла Тааланын берген неаматын кадырлап, ден соолукту кадырлап, акылды кадырлап, алхамдулилlah пайгамбарды угуп жашайлы болуп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын мырзасы, сизге бизге бейишке кире турган, бактылуу отурган бир нерсени калтырбай бардыгын айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге энеден дагы ал эле эмес, өзүңүзгө канча боорукерсиз, ошодон дагы боорукер. Дозокко бара турган бир дагы нерсени калтырбастан кайсы амал дозокко алып барат, бардыгын айткан. Бактылуу болом дегенге бардыгын айтып кетти. Бактысыз боло тургандардын бардыгын айтып кетти. Мына амалды кылсаң бактысыз болосуң. Все, ачыгын айт. Ошон үчүн кете турган күн бар. Өткөнкү сабактарда как раз кабыр азабы боюнча кабырдагы азап дагы бар, рахат дагы бар. Жөн үйүп койгон топурак эмес ал. Пайгамбарыбыз айткан, үйүп койгон топурак эмес. Силердин көзүңөр көрүп аткан кабыр бейиштин бакчасынан бир бакча, же дозоктун чукурунан бир чукур. Эми адам баласы болгондон кийин биз бири-бирибиздин жаназабызды окуй турган адамдар экенбиз. Бири-бирибизди көтөрүп алып барып көмө турган адамдар экенбиз. Бири-бирибизге дуа кыла турган адамдар экенбиз. Бири-бирибизге Куран окуй турган адамдар экенбиз. Бири-бирибизди ахиретке узата турган адамдар экенбиз. Ушунун баардыгын айтып койгон. Төрөлгөндө кантип күтүп алыш керек? Бизде исламда жолу бар. Наристени адам баласын бу дүйнөгө келгенде кантип күтүп алыш керек? Исламда жолу бар. Бу дүйнө менен коштошуп атканда кантип узатыш керек? Исламда жолу бар. Эң таза, эң туура,
ең берекелі бұл жолдама Алланың тарабынан келген жолдама. Жөнөкөй емес бұл. Ошон себептен эки маанилүү жерге эле токтоп атабыз. Келгендеги, кеткендеги. Биздин азыркы темабыз кеткендеги боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Иqra'u surata Yasin ala mautakum." Дүниеде жан бере турган адамга силер Ясин сүрөсүн окугула дейт. Аз адам жан берип атат. Ушул учурда силер Ясин сүрөсүн окугула. Жаны жеңил чыгат. Иншаалла, ушу Ясин сүрөсүнүн берекеси менен Алла Тааланын райымы жайып, райымды периштелер түшөт. Жаны жеңил чыгат. Жандан ажырап, өлүм периштесинин коркунучтугунан сакталат. Канча сооп болот ага, канча даражасы көтөрүлөт ага. Иqra surata Yasin ala mautakum, өлүктөргө деп атат. Маутакум деген майиттин жаны. Маута деген. Майит дегендин көпчүлүк түрү өлүк. Бул жерде экөө тең. Өлөйүн деп аткан жана өлүк. Экөөнө тең Ясин окугула. Алар экөө тең. Ошондой эле. Ошого чейин мына жан берейин деп аткандарга лақину ala mautakum la ilaha illallah. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси: "Лақину маутакум la ilaha illallah." Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят бар. Муслим шарифте келет. Сахих хадис бул. Өлүктөрүңөргө la ilaha illallahны айтып тургула дейт. Талкин деп коет. Талкин дегени шыбырлап айтканды айтат. Сезимин ойготконду айтат. Ошону талкин деп коет. Өлүп аткан учурда дагы, өлгөндөн кийин дагы. Абу Дауд шарифтин риваятында Усман разыйаллаху анху пайгамбарыбыздын буйрасына айтат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам иза фарага мин дафни раджул вақафа алейхи ва қал: Истагфиру ли ахикум вас'алу лаху ат-таспит фа иннаху ал'ан юс'ал." Айтат: "Не деп? Эмне бир туганыңарга Алла Тааладан кечирим сурагыла." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир кишини көмгөндөн кийин көмүп бошоду, ошого турат эле дагы. Вақафа алейхи ва қал. Туруп айтат эле. Ошол жердеги сахабалар көмгөнгө келгендер мусулмандардын баарына: "Истагфиру ли ахикум." Бир туганыңар үчүн Алла Тааладан истигфар кылгыла, Алладан кечирим сурагыла бир туганыңар үчүн. То есть, "Я Аллах, ушул коюлган бир туганыбызды кечир" деп айткыла деген сөз да. Вас'алу лаху ат-таспит, ал үчүн таспитти сурагыла дейт. Бекемдүүлүк, туруктуулук. Бекемдүүлүк, туруктуулукту сурагыла дейт. Эмнеге? Фа иннаху ал'ан юс'ал, анткени бул азыр суралат дейт. Азыр кабырга коюлду, азыр эми бул суралат. Бул дүйнөдө жашап кеткен, бул эми кабырга коюлду, азыр эки периште келет, Мункар Накир. Алла Тааланын буйругу менен келтирип, үч суроону берет буга. Робуң ким? Динин кайсы? Пайгамбарың ким? Ошого туруктуу, бекем болуш үчүн силер Алладан жардам сурагыла деп атат. Биринчи, ушу бир туганыңар үчүн кечирим сурагыла деп атат. Экинчиси, ушунун бекемдүүлүгүн сурагыла деп атат. Ошто кабырда азыр жакшы жооп берсин болот. Эмне үчүн? Себеп бул азыр суралат деди пайгамбарыбыз. Не деди? Азыр суралат деди. Фа иннаху ал'ан юс'ал, азыр суралат. Ошо сурап болот деди. Демек, аалымдарыбыз, тугандар, өлүм учурунда да талкин деп мисалында жан берен жанына отуруп, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деп турушубуз керек экен да. Жан берип аткан кишинин жанында эмне туруш керек экен? Ла илаха иллаллах деп туруш керек экен да. Бул эмне? Ушуну талкин деп коет, шыбырлап айтып турганды айтат. Сезимин ойготконду айтат, талкин деп. Кийин эсине келе калса, болду. Ла илаха иллаллах деп калса эле бүттү. Бир жолу айтты, болду, ошо кайталабай токтот уже. Айтканга чейин айтып тур. Айт деп айтпаш керек. Айт ла илаха иллаллах де. Айтпайсыңбы ла илаха иллаллах?
жөн эле сен кайталай бер акылың шыбырлап, ушунун атын талкин деп. Эми ушу өлүккө, өлүп аткан кишиге дагы ушундай бар. Өлгөндөн кийин, көмгөндөн кийин да талкин бар. Мына маселе, мынаны түшүнөт элек. Экинчиси, адамды көмгөндөн кийин дагы талкин бар. Кандай? Көмгөндөн кийин баш жагына отурат да көмүп бүттү. Ошол жерде анан кийин өлүккө айта турган сөздөр бар. Бул угат, бирок жооп бербейт. Кабырдагы көргө барганда биз эмне дейбиз? Ассаламу алейкум ахлал кубур. Алейкум дегени Аллахтын тынчтыгы болсун силерге. Кум деп мынар айтат да, алдыңда турган адамдар айтат. Мухатап деп коет. Эй кабыр ээлери. Кабырларга барганда ассаламу алейкум деш керек. Кандай бирибизге ассаламу алейкум дейбиз го тирүүлөргө. Өлүктөргө да эмне деш керек экен? Ассаламу алейкум деш керек. Пайгамбар ушинтип үйрөткөн бизге. Ассаламу алейкум ахладия минал муъминин. Ассаламу алейкум я дара кауми муъминин. Хадистерде толтура риваяттар менен кабыр ээлерине саламдашуунун жолдорун айткан. Эй кабыр ээлери, момундардын турак жайы, силерге Аллахтын саламы болсун, силерге деп кадимкидей мындай алдындагы турган кишиге сүйлөп аткандай сүйлөп. Аллах угат. Жооп бербейт. Ушун талкин деп коет. Баш жагына отуруп туруп. Анан ошого эстетиш керек да. Не деп эстеткен десем мындай. Эй паланчанын баласы паланча. Эй Алланын колу, Алланын колунун колу. Эстегин дүйнө менен кош айткандагы келишимди. Ал кайсы шахадат. La ilahe illallah vahdahu la sharika la. Şahadatты estetebиз дегенбиз да шахадат. La ilahe illallah vahdahu la sharika la. Wa anna birinчи шахадатын estetет дегенбиз. Sen estegen şahadатын. Şahadat la ilahe illallah, şahadat la ilahe illallah vahdahu la sharika la. Wa anna Muhammadan abduhu ve rasuluhu. Wa annal cennet hak. وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها أي تترى درجة وأن الله سبحانه وتعالى يبعث ما في القبور القرآن ورضيت أنك رضيت بالإسلام رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا والقرآن إماما والقبلة كعبة والمسلما إخوانا деген gelişimini estettirdi. Abi ne деген sözü? Ölük apasına aytasın. Apasına aytatken. Palançanın balası palança depçi. Apasın. Palançanın balası palança, palançanın kızı palança. Esteniz. Bu dönemen koş aytkan gelişimdi. Esteniz. Şu bir Allah'dan başka. Şu жерде жардам берип айтып турган айтат да. Жардам берип турган. Esteniz. Bir Allah'dan başka сенге layıklı жок деп күбөлүк бергениңизди. Muhammed пайгамбар Allah'ın кулу жана элчиси экени. Ушуга көп берилди. Бейиш акыйкаты, дозок акыйкат. Бейиш акыйкат, дозок акыйкат. Кайра тирилүү акыйкат. Кыямат сөз болот, эч кандай шек жок. Алла кабырдагы адамдар барын тирилтет. Кабырдагы адамдар менин барын тирилтет. Сиз разы болгонсуз. Алланы Роб деп, исламды дин деп, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды расул, наби деп, жана Куранды имам кылып, Кабаны кыбла кылып, мусулмандарды бир тууган кылып, деп ушуга күбөлүк бергенсиз, ошону эстеңиз деп коюш керек экен. Ушуну талкин дейт. Буну көпчүлүк уламалар, фукахалар өлгөндөн кийин дагы ушундай талкин кылганды мустахаб деп айткан. Анча-мынчалары болбойт дегендер, көпчүлүгү ушуну болот деген. Өлөрдөн алдындагы талкин бул эч кандай талашсыз. Чүнкү ошонун ибарасын айтып берип коеюн.
لقد نص أئمة الفقهاء والمحدثين فقih алымдарыбыз, muhaddis, hadis алымдарыбыздың имамдары, алхамдулилля жөнөкөй емес имамдары, açık бұяқтан насқыл шариатын айтқан ала истихбабы талқинил маййит ба'дама юдфан. Өлікті көмгөнден кейін өлікке талқин қылу. Демек, ошоны ақырын үнменен шыбырлап айтып қою. Так, вадалика би айяджлис инсанан инда расихи. Бұл жолы қандай? Адамды көмгөнден кейін ошо баш жағына отырады дейді. Ва яқул айтады екен: "Я фулан ибн фулан, ей фаланча баласы фаланча. Я Абдулла ибн Абдулла ибн Амати, ей фаланчаның Алланың құлы, Алланың құлының баласы" депчи. Удкур ахдаллади харашта алейхи минад дуния, шахадата ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, ва анна Мухаммадан абдуху ва расулух, ва анна аль-джанната хаққун, ва анна ан-нара хаққун, ва анна аль-бa'са хаққун, ва анна са'ата атиятун ла райба фиха, ва анна Аллаху яб'ату ман фил қубур, وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Деп баш жағында отырып ушуну айтып коюш керек экен да. Өлүк үчүн тасарып. Анан وذكر ذلك الإمام نووي في شرح المهذب قال وسئل الشيخ أبو عمرو بن صلاح رحمه الله عنه عن تلقين الميت فقال التلقين هو الذي نختاره ونعمل به. Bu qayaqtan boşa İmam Navavi деген ötkөн. İslam dünyasında öte çoğun alınıptı. İmam Navavi. Riyaz Salihinde mınake musannifi. Uşu kişi özünün kitabında uşu okuyanı жазып. Abu Amr ibn Salah деген şeyhten suralgan eken. Uşul talqin boyunca өлгөндөн кийин талкин кандай десе, биз тандаганы ушул, амал кылганы ушул. Ибн Салах айтыптыр: "Ва равайна фиhi хадисан min hadisi Abi Umama radıyallahu anhu laysa isnaduhu bil qaim walakin u'tudida bi shawahi ve bi amal ahli Şam qadiman. Hada kalamu Abi Amr." Aytat, biz rivayet kılavuz ушуну hadisти Abu Umama деген сахабанын hadisine albatta bul oğup turmuzlar. Sahih hadis bolbosa da zayıf hadis. To'g'ri, zayıf hadislerdi alımlarımız fazaillerde, targ'ib, tarhiblerde işletkenge, qo'ldangonga ruxsat bergan. Bolot deb. O'shaning uchun buni shunday aytib turib, aytmay qolsa hech emas. Aytsa mustahab. Fazailda. Qala İmam Navawi rahimahullah. İmam Navawi aytadi: بعد نقله كلام أبي عمرو قلت حديث أبي أمامة رضي الله عنه رواه أبو القاسم الطبراني. Tabarani деген kitapta gelip otur. Özü mu'camında bir isnadın zayıf hadis menen ve lafzuhu sözü munday. An Said ibn Abdullah Azdi. Kale şahidtu Aba Umama. Said ibn Abdullah деген kişi Abu Umama деген sahabaga bardım deydi. Radıyallahu anhu ve huve fi naza'. Al ölüm töşeginde eken. Abu Umama деген sahaba ölüm töşeginde жатқан eken. Abu Tabi'in Said ibn Abdullah Azdi barıp ziyaret kılganга barganda faqala şunda aytgan eken: "İda mittu fasna'u bi kama amarana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Kaçan men ölsömçe Peygamberimiz bizge kanday buyruk berse, oşonday kılıp koygula maňa dep atat. Osiyat gerezini aytып atat. Kaçan men ölsöm, dem ne kılan et? Anda İda muttu men ölsöm, sizler maňa Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam kanday buyruk bergen bizge, xuddi oşonday kılgıla dep gerezini aytdı. Alganday Peygamberimiz aytgan eken: "Faqala İda mata ahadun min ihwanikum fasawaytumut turaba ala qabrihi." Kaçan sizlerden bir tuğanlarınlardan biri ölse, anda anın kabırına topraktı tegizlegile. Demek gömgönden keyin jaşnaqa kılıp görün tegizlegenden keyin fal yaqum ahadukum ala ra'si qabrihi. Yemi sizlerden biröňör oşo kabırda koyulgan başçak bar go, oşol jaka tursun deydi. Wal yaqul aytsın deydi. Ne dep? Bunu Peygamberimiz aytdı. Ya fulan ibn fulana
ей паланчанын баласы паланча деп апасынын атын берет. Өлүктүн кимисин дейт? Апасын. Өлүктүн апасы ошо ким төрөгөн. Мындай бир кийин багып алган тайенеси, чоң энеси, тайэжеси деген эмес. Именно төрөгөн ким. Ошонун атын айтып, ошонун баласы, мисалы паланча, эженин баласы паланча. Хорошо? Деп айтып, fa innahu yasma'uhu wa la yujibu. Анткени бул угат ушу сөздү дейт, өлүк. Wa la yujibu, бирок жооп бербейт. Жооп бере албайт. Summa yaqulu, андан кийин айтсын, ya fulan ibn fulana, fa innahu yastawi qa'id. Андан кийин, паланчанын баласы паланча деп айткыла, себеп дегенде ал yastawi qa'idan түздөлүп отурду дейт. Отуруп, түз отурду бул. Summa yaqul ya fulan ibn fulan, паланчанын паланчасы дегенде, fa innal mayyit yaqul, ошондо айтат экен, аршидна рахимакаллах. Багыт көрсөтчү, Алла сага райым кылсын деп өлүк айтат экен. Walakin la tash'urun, бирок силер аны сезбейсиңер. Сен паланчанын баласы паланча деди. Экинчисинде паланчанын баласы паланча деди. Мына ушул жерден кийин эки жол айткандан кийин силер сезбейсиңер бикаламихи вала биқуудихи, аны сүйлөгөнүн да сезбейсиңер, анын отурганын да сезбейсиңер. Биз билбейбиз аны. Тиги наркы дүйнөдө. Биз бул жакта. Фалякул, ошодон кийин айтсын. Удкур ма хараджта алейхи минад дунья шахадатан ла илаха иллаллах ва анна мухаммадан абдуху ва расулу ва аннака радита биллахи раббан ва бил ислами динан ва би мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам набиян ва бил Кур'ани имаман. Ушинтип эстетип койгула. Бу дүйнөдөн чыгып кетип аткандагы шахадатын. Не деп? Бир Алладан башка, жалгыз Алладан башка сенге ылайыктуу зат жок деп, Мухаммад анын элчиси, кулу, жана сен Алланын Роб экенине, исламдын дин экенине, Мухаммад алейхиссаламдын пайгамбар экенине, Кур'анды имам болгондо, жол башчы болгондо разы болдум деп ошону эстетип койгула. Анткени fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kullu wahidin minhuma bi yadi sahibihi wa yaqulu intaliq bina ma naq'udu indama nuqqina hujjatuhu. Анткени мункар накир ва кабырдагы эки сурак ала турган периштенин аттары мункар накир. Ошолор бири-бирине айтышат экен. Кеттик дейт. Кимге талкин азыркындай кылып айтылып калдыбы? Хужжаты ошонун далили айтып калган, биз анын алдында отурганга болбойт, кеттик деп кетип калат экен. Қалу я Расулаллах фа иллам нарифу уммаху. Ошондо сахабалар сурашты, я Расулаллах, эгерде биз апасын билбесек чакты ким экен? Апасынын атын айтыш керек болот да. Көбүнчө энесин билбейбиз го, атасын билип калышыбыз мүмкүн, апасын көбүнчө билбейт да. Апасынын атын билбесек эмне кылабыз деп эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, фаянсибуху иля уммихи Хавва, я фулан ибн Хавва. Анда апасынын атын билбесең, ова энебизге айтасың. Ова энебиздин баласы. Ова энебизди түшүнөсүздарбы? Ева. Хавва деп коет арабтар, биз ова энебиз дейбиз. Адам атабыз менен ова энебиз. Экөөнөн бүткүл адамзат келген да. Бардык адамзаттардын атасы Адам ата, бардык адамзаттардын энеси ова эне. Ошо ова энебиздин атын айтып койгула дейт. Эгерде апасынын атын билбесең. Я фулан ибн Хавва депчи. Кала ал-имам Навави ба'дама аурада хада хадис. Имам Навави рахматуллаху алейх ушул хадисти алып келгенден кийин культу, мен айттым. Fa hada al-hadis wa in kana da'ifan fa yusta'nas bihi. Бул хадис заиф болсо дагычы, буга амал кылынып келген. Буга алхамдулилlah жүрөк татат буга. Айтты кала вaqad ittafaqa ulama'ul hadis wa ghayruhum ala al-musamaha fi ahadis al-fadail wat-targhib wat-tarhib. Waqad u'tudila bi shawahid min al-hadis. Alimdarыбыз фазаил хадистеринде, таргиб, тархиб хадистеринде ушуга мүмкүнчүлүк алып берген. Ушуга көз жумуп боло берет деп айткан ушундай хадистерде. Өзгөчө буну шавахиттери дагы бар. Башка хадис илиминде шавахит деп коет. Башка дагы сахабалардан айтылган ушул хадис бар деген сөз. Демек туугандар, өзгөчө Шам мамлекетиндеги алымдарыбыз ушуга амал кылып келген. Валам язар ахлу Шам على العمل بهذا في زمن ما يقتدى به
وإلى الآن бүгінгі күнге чейин дагы. وهذا التلقين إنما هو في حق المكلف الميت. Бұл ушу балагатка толуп өлгөн мусулман эркек аялга айтылат ушу талкин. Ал эми жаш балдарга талкин жок. Ал жаш балдар эми алхамдулилля мусулмандын балдары Кудай кааласа түздөн түз эле балагатка толубой өтүп кетсе, алар бейиште. Аларга мына талкин ондай биздин тирүүлөрдүн тарабынан өлүктөргө болгон ошону эстетмеси, эскерүүсү эмне үчүн айтылат? Буга жардам берүү максатында. Түшүнүктү? Алла таала барыбызга туура түшүнүктүү насип кылсын. Анан имам Навави айтып аткан экен. Wa amma sabi fala yulaqqanu wallahu a'lam. Эми жаш балдарга болсо талкин кылынбайт, Алла таала билүүчү. Каламы имам Навави ушу менен имам Навави рахматуллахи алейхи айткан сөзү мына ушу. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтып атканы: "Лаққину маутакум ла илаха иллаллах." Өлүктөрүңөргө ла илаха иллаллахны айткыла деп. Кимге? Өлүктөргө. Ушул жерде маани кээ бир аалымдарыбызчы өлүп аткандарга деп себептегенде хакыйкый мааниси, чыныгы маанисичи буну өлгөн кишиге айтылат. Маута деп. Бир кээ бир аалымдарыбыз буну мажази мааниде коет. Хайр не деп коет Аллаху салли ала Мухаммад. Хакыйкый мааниси эмес, мажази маанисине алып келе турган болсок, буну өлө тургандарга деп. Ошон үчүн кээ бир риваяттар ушул азыркы хадисти лаққину маутакум ла илаха иллаллах өлүктөргө ла илаха иллаллахны талкын кылып айткыла десе, кээ бирлери өлүп аткан кишилерге ла илаха иллаллахны талкын кылып айткыла дейт. Кандай болгон чакта дагы биздеги улуу имам Ханафи мазхабтагы Фатул Кадир деген китепти жазган, Хидаяны шархын жазган Ибн Хумам, Камал Ибн Хумам деген болот, рахматуллахи алейх. Ошо киши китебинде ал-ахват айямал бихима. Эң этияттуулугу экөөнө тең амал кылган жакшы дейт. То есть өлүп аткан кишиге дагы талкин кылгыла, өлгөндөн кийин дагы талкин кылгыла. Өлүп аткан кишиге дагы жанында туруп ла илаха иллаллах деп тургула. Ясин сүрөсүн окуп тургула, бул талкин болот. Өлүп кеттиби, өлгөндөн кийин дагы ла илаха иллаллахны шахадаты менен азыр мен силерге окуп бердим, айтып бердим, ошону эстетип тургула дейт. Буну эгерде эми жөнөкөй адамдар билбейт, бирок имамдарыбыз, аалымдарыбыз, машаалла, ушуну жазып деле, машаалла, амал кылып койсок жакшы болот экен да. Өлгөн адамга ошонун бу дүйнөдөн кетип атканын баягы шахадатын эстетип, айтып койгонубуз жакшы туура болот. Ошон үчүн фақал ал-майит хакыйкатан хуа ман мата бил фе. Майит деп кимди айтат десе, чыныгы, акыйкатта чыныгы өлгөндө майит деп айтат да. Амма итлақул майит алал мухтадар фа хуа мин бабил мажаз. Бирок эми өлө элек шариятыбызда бир нерсени угуп алыңыздар. Өзү хадисте пайгамбарыбыздын тилинен чыккан сөз өлүк деп айткан. Ошо хакыйкый мааниси чыныгы өлгөн кишини айтат. Бирок ошол эле учурда өлө элек кишини дагы ушул сөз камтып алат. Эми түшүндүңүзбү? Бир эле сөз экөөнү тең камтып алат да. Өлгөн кишини дагы өлөйүн деп аткан, өлө элек бирок азыр мына өлөйүн деп аткан ошо кишини дагы сөз камтып алат. Ошон үчүн аалымдар ошол жерден талаш болуп кетишкен да. Бул өлө электе айтабызбы, же өлгөндөн кийин айтабызбы депчи. Ошо этияттуулугу өлгөнгө чейин дагы өлөйүн деп атканга, өлгөндөн кийин дагы айтсын. Мына маселе чечилип атат да. Ушуга айтып атат. Wa in kana hamdul kalam ala al-haqiqa huwa al-asl. Өзү любой нерседе бирок акыйкатка алып келди. Акыйкатка алыш кыйыныраак болгон учурда ана мажаз деп коет, экинчи маанисине кеткенгечи. ولا سيما أن بعض الروايات ترجح المعنى المجازي وبعضها يرجح المعنى الحقيقي فالأحوط العمل بهما معا. Etiyatçılık ikonoten amal kılıda birgelikte. Kama awdaha zalika al-Allama al-Kamal ibn Humam rahimahullahu taala fi Fathul Kadir. Fathul Kadir degan kitabında şunu bu kişi açık aykın aytıp koygan. Demek tuğanlar bizge bugün maşallah adamды uzatып atkandağı meselemiz Yasin okup koyuşumuz gerek eкен. Yasin okuğanға Yasin'ni жатташ керек екен. Әрбіріміз жаттайлы. Әрбір мұсылманның жүрегінде Yasin болсын. Hadiste келеді, бұл Yasin сүресі Құранның жүрегі дейді. Құранның жүрегі.
Ар бир нерсенин жүрөгү бар, Курандын жүрөгү Ясин. Машалла. Ошо Ясин сүрөнү машалла бизде жаттап алайлы. Ясин сүрөнү ким бир жолу окуса, Фазаилде келет. 10 жолу хатым Кур'ан соо берилет. Канча жолу? 10 жолу Кур'анды баштан аягына чейин окуп чыкканды соонун аласың. Ихласты 3 жолу окусаңыз, Кур'анды бир жолу баштан аягына чейин окуп чыкканды хатым деп коет. Ошону соонун аласыз. 3 жолу окусаңыз Ихлас. Ясинди бир жолу окусаңыз, бир жолу окусаңыз. 10 жолу Кур'анды хатым кылган соонун аласыз. Ошон үчүн иншалла Куранды көз коркок болбатыр, илимге кызыгайлы, үйрөнөлү дагы, жаттайлы. Бул бизге жашообузга дагы керек экен. Адамдар узат окуганда дагы керек экен. Экинчиси, Ясин сүрөсүн окуду, эми талкин. Талкин ла илаха иллаллах менен болот. Өлгөндөн кийинки талкин азыркы риваяттан, Абу Умаманын риваяттан силерге айтып бердик. Бул ошого алхамдулилlah өтө көмүп кийин, анан ошо баш жагына отуруп, азыркы келишимдерди эстетип коёлу. Шахадат, то есть күбөлүгүн эстетип коёлу. Сен күбөлүк бергенсиң, өлүккө айтып атабыз. Өлүккө айтып атабыз башында отуруп. Сен күбөлүк бергенсиң, бир Алладан башка сыйынганга ылайыктуу зат жок. Мухаммад пайгамбар Алланын элчиси, кулу деп күбөлүк бергенсиң. Айтып атабыз да. Бейиш акыйкат деп күбөлүк бергенсиң. Дозок акыйкат деп күбөлүк бергенсиң. Кайра тирилүү акыйкат деп күбөлүк бергенсиң. Кыямат бул боло турган нерсе, эч кандай шек күмөн жок деп күбөлүк бергенсиң. Алла кабырдагыларды кайра тирилтет деп күбөлүк бергенсиң. Жана сен разы болгонсуң бул дүйнөдө жашап, Алланы Роб, Кудай деп разы болуп жашап өттүң. Исламды дин деп разы болуп жашап өттүң. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды элчи деп жашап разы болуп өттүң. Кур'ан-ы Каримди жол башчы деп, Каабаны кыбла деп, мусулмандарды бир тууган деп разы болуп өттүң деп эстетип коюш керек экен да. Ушу сөздү кыргызча деле айтып койсок болот. Ким арабча билсе, акырын ошо башчан отуруп, ошону айтып койсо да. Ошо амалды уламаларыбыз мустахаб деген. Бул эч кандай бир сүннөт, фарыз, важип ого жок эмес, мустахаб амалы, кылсаң сооптуу, кылбасаң эч кандай күнөө эмес деген сөз. Наимул кабр ва адабуху. Кабырдагы рахат менен кабырдагы азап боюнча. Өзү туугандар, биздин темабызда мындай ойлоп калбаңыз, дамла только кабырдан чыкпай койду го депчи. Өзү ахирет аламы боюнча темабыз да. Ал-иман би авалимил ахира ва мавакифуха. Ахирет аламына иман келтирүү, ахирет аламындагы тура турган, боло турган учур жайлары бар. Вот ошолорго иман келтирүү да. Башка убакта машалла башка фазаилдерди айтып берип атабыз, намаз башка. Бирок бул акыйкат, бул иманыбыз бизге. Кабырдагы рахат, неаматтануу, мунаам, муаддаб, азаптала тургандагы, неаматтана тургандагы, рахаттана тургандагы жай. Кабыр, дагы айтайын, рахаттана турган, жыргай турган, или же болбосо азаптала турган, кордоло турган жай. Экөөнүн бирөөсү, үчүнчүсү жок. Буну пайгамбар ушундай дебейт. Эми ушул кабырдагы рахат бар экенин, кабырдагы азап бар экенин Курандан угуңуз. Хадистен угуңуз. Что бириздин жүрөгүбүздө шек, күмөн болбосун да дажачы. Ушундай бекенби деп, 100%. Кабырда рахат бар, кабырда азап бар. Кабыр азабы, исбату адабил кабыр деп алымдар китеп жазган. Алымдар ушуга чейин айткан. Кабыр азабына ишенүү туугандар, бул мутаватир хадистерден келет. Өтө бекем. Кабыр азабы бар экенине грамм шек жок. Ким ишенбесе иманын жаңылаганга туура келет. Ким ушуга ишенбесе иманын жаңылаганга туура келет. Четке кага турган болсун. Ошон үчүн туугандар, машалла мына эми азыр мисалы, мүмкүн буга чейин биз билбей элемтип, же болсо кош көңүл болуп эле, көп эле алхамдулилlah ахиретке ишенет, Кудайга шүгүр мусулмандарыбыздын баардыгы көп эле. Бирок анча-мынча ушундай азыр мына по частям келип атканда,
ойлоп калышы мүмкүн эми бул кандай экен депчи. Ошон үчүн түшүнүп алайлы туугандар, мутаватир хадис, исбат азабы кабыр. Кабырдын азабы бар экенин. Эмне үчүн кабыр азабы бар деп, кабырда рахат деле бар. Бирок аалымдар кабыр азабы деп эле ушуну айтып кеткен десе, кабыр азабын четке каккан учурда, өз учурларында ушундай бир фиркалар болгон да, топтор болгон да. Кабырдын азабы жок, ана мына деп, мутазила дегендер бар, башкалар. Азыр деле мисалы анча-мынчалар ушундайлар бар. Койчу, кайсыны айтасың? Токто. Ал уже имандан туугандар ажырап калышка коркунучу бар алчы. Ошон үчүн кабырдагы азап дагы бар, рахат дагы бар. Экөө тең бар. Бул кайра тирилип ахиретке барганга чейин. Беш тозокко совсем бөлөк ал. Ахиретте Аллахтын алдына барып, тараза, махшар майдан, эсеп китеп, ал совсем бөлөк. Сырот көпүрөлөрү деген да совсем бөлөк туугандар. Учурлар, жин алгандар, бардыгын кайра тирилткендер, таптакыр бөлөк. Ага чейин мына бул кетти го. Кече жаныбызда жүрөт эле кетип калды го. Ошонун маселеси. Биз деле азыр ошол жерге барабыз эртеби кеч. Биздин маселебиз. Бүткүл адамзат барат, бүткүл адамзаттын маселеси. Bismillah. جاء في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يدل قطعا على أن نعيم القبر حق وعذاب القبر حق يجب الاعتقاد بهما. Qarab turыңыздар. Kur'an'ın ayetlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in berekeli hadislerinde gelip kabırdan nemati hakikat, kabırdan azabı hakikat, konkretni daliller gelip keskin türde jönököy emes. Oşonduktan yajib al-i'tiqad bihima ikonetin işenü vacip bol esetleri. Arz bol esetleri. Ekör biz Allah'a işenemiz, elhamdülillah. Beyişke işenemiz, dozakka işenemiz. Kuddum oşondoy kabırdın azabına dağı, kabırdın rahatına da işenip var. Ekoten bu var neyse. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Buna Kur'an-ı Kerim'den ayet. Allah'ın sözü. Allah'ın sözü. Alkımga gelgende buyagı ne oldu? Sizler karap durasınlar deyip. Allah Teala aydı. Biz sizlerden daha jakınırakpız deyip. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayet otkanı وَنَحْنُ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz adam balasına küre tamırından daha jakınmız deyip. Allah kanday jakın? Kudreti mi? Allah kanday jakın? Özünün ilmi mi? Allah Teala'nın jakınlığı. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Josunanı perişteler gibi. Biz jakınbız. Sizlerden dağı ad insanın canını alayın da otadı da. İstegende aytıp öteyin. Adam canı çıkartkanda bardığına birdey perişte gelmeydi. Birdey can algıç. Can algıç özü melekul maut en çoğu bürü an askerleri doldurar. Her biri açışı mümkün. Bir uçuda kanti uspet tiyaka yaktın bardığın. Bir sekundda bir 9 kişi öldürür. Bolca oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 45 hazır gitti de. Bu şeyde oturağız mı? 1, 2, 3, 4, 5, 45. Sanayi ver ayet. 9. Bunun anı vardığı bunun aldığındağı atayı can çıkargan perişteler var. Vardığı bir değmez. Kanday ruh, kanday can, oşonday perişte. Uğu alınız. Kandançalık, zalim, kançalık günökör olsa oşoğa jarışa perişte gelir canını çıkarganға. Kançalık ruhaniyatı taza, pakiza, kançalık Allahu Akbar oşoğa jarışa gerek perişte. Kanday can, oşonday perişte. Uşu sözді unutmayın.
Ошон үчүн мен өзүмдүн жанымды арулаганга, тазалаганга, нурлантырганга, жан бул Алланын өкүмү да. Адам баласынчы Алла Таалачы үн чыга турган топурактан жараткан. Сөлсай деп коет. Мында каксаң тук. Ичинен добуш чыгат го. Ошондой топурактан жаратканбыз дейт. Ичи пустой. Топурак. Адам баласын ошондойдон жаралган дейт. Ылайы менен дейт. Хаммай Маслун дейт. Ылайы бар го, ылайы. Кадимкидей суу менен топуракты аралаштырганда ылайы болот. Ошондон жараткан. Болгондо дагы жагымсыз жейт, сасым жейт. Адам баласы ошондой өзүнүн структурасы. Ошондон жаралган да. Ол ылайды эч ким чөнтөгүнө салып албайт экен. Эч ким башына кое албайт экен. Мындай сый урматы жок да. Ага ошого жан салганда, жанды салганда. Дене түзүлдү да, топурактан. Буга жанды салганда эми айтты периштелерге Алла Таала сажда кылгыла dedi. Неге? Алланын өкүмү. Ясалунака мин рух, кул рух мин амри рабби. Жөөттөр келип пайгамбарыбыздан сураган, рух жан туурасында. Жан деген эмне дегенде Алла Тааланын тарабынан жооп берилген, жан мен Роббумдун өкүмү деп жооп берип кой деген. Кул руху мин амри рабби. Мен Роббумдун өкүмүнөн. Жан Алланын өкүмү. Ошончо сажда кылды, себеп адам баласы жан менен бааланат экен да, жаны бар. Жан чыгып кеткенде биз эмне кылабыз? Сасып кетти, тез алып барып көмүп койгула дейбиз. Жан чыгып кеткенден кийин кармай албайбыз. Канчалык көп кармасаң ошончолук сасыйт. Себеп өзү сасыган ылайдан жаралганбыз. Кандай ылайдан? Сасыган ылайдан жаралганбыз. Жан чыгып кетти, Алланын өкүмү. Бүттү. Бул эч кимге кереги жок деп калды. Азыр эле бир аз убакыт алдым, баарына керек эле. Азыр эми эч кимге кереги жок. Тез алып барып сасыган нерселердин баарын жерге көмөт да. Жерге көмөт да. Башка эмеси жок анын. Жердин үстүндө калып кетсе чатак болот ал. Адам баласы бертинде жандыктардан да жаман сасыйт. Жогуштуу оорулар эми страшный. Ошон тез алып барып көмүп коюш керек. Себеп биз сасыган ылайдан жаралганыбызды унутпайлы. Болгондо дагы көңдөй үн чыга турган дейт. Тук депчи. Үн чыга турган. Кайсы нерсенин ичи бош болсо үн чыгат да. Мисалы ичи туюк болсочу, дуалдын ичин машалла толтуруп койдум, чыкпайт. Беркинде болсо үн чыгат. Бул эмне дегени? Адам өзү пустой эле, кыйкырып эле даңгыратып эле өзүбүз кыйын болгонубуз менен тук дегенден кыйкырат да. Ну кандай болгон чакта да туугандар мына акыйкат бул акыйкат. Эмне деп атат? Биз силер көрбөйсүңөр деп атат. Валекин ла тубсирун. Силер буну көрбөйсүңөр. Эми бул жерде айтып атканы 3кө бөлүп, мукарраб, асхабул ямин, асхабу шимал деп 3кө бөлүп. Мукарраб дегени Аллага өтө жакындар, фарыздарын аткаргандан кийин нафилдар менен дагы Аллага өтө жакындап кеткендер да. Вот ошолор барго, фараухун ва райханун ва джаннату наим. Раух дегени рахатун ва сурурун. Буна рахат жана курсанчылык, райхан дегени рызкун хасанун. Чырайлуу ырыскы. Джаннату наим. Охо, рахаттанып мына неематтардын үстүндө, неемат, бак неематтардын үстүндө болот. Ва амма ин кана мин асхабил ямин, эгерде оң жактан боло турган болсо, болдун да. Улар кимдер дей турган болсо, көп деле нафилдери жок, бирок арамдан сактанышат, важиптерди аткарышат эле. Булар болсо, фасаламун лака. Периштелер өлүм учурунда буга салам айтат экен. Биз фарыздарды аткарып эле кеткен болсок, өлүм учурунда периштелер жан чыгарганга келгенде салам айтып келет. Коркутуп эмес, салам айтып келет. Айтат экен мындай: "Санамун лака, ла тахаф анта." Мында четканда сен коркпо. Анта иля салама, анта мин асхабил ямин. Сен саламатчылыктасың. Сен оң тарапта. Мында четканда бейиштиксиң. Мааниси мына ушундай. Эми андан кийинкисичи
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ Егерде Алланы жалғанға чыгарган, пайгамбарды жалғанға чыгарган, ахиретти жалғанға чыгарган ушундай адашкандар болсо угуп алсын. Фанузулун мин хамим деди. Аны сыйлай турган билесизби эмне менен десе? Кайнак суу менен. Терисин ичиге карынын шыпырып түшө турган суу, өтө кайнак деп айтат. Хамим деп. Ва таслияту жахим. Отту кап үстүн жаап коесуң го. Ошо адамдын үстүн от менен жаап салат экен. Тагтия деп коет буну, тасмия, тагтия. Жахим. Анан инна хада лаху ал-хаккул якин. Бул акыйкат бул. Бул чындык бул. Ошондуктан фасаббих бисми роббикан азим, Роббондун, улуу Роббондун атын арулап тургу. Тасбих айтып тургу. Субханаллахил азим, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим деп тасбих айтып тургу. Жакшы адамдарга келгенде туганда Я айятухан нафсул мутмаинна ирджи'i ila rabbika radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ey nafsul mutmainna. Nafs üçkö bölünөт туганда. Nafsul ammara, nafsul lawwama, nafsul mutmainna. Adamda nafsimiz var, o barımızda nafsimiz. Şu üçünün birönsünde olur. Kur'an'da üçön teң айтқан. Nafsi ammara degeni innen nafs la ammaratun bisu Kur'an'da aytılат. Bu nafsın özü tüzülüşü, tabiatı, jaralısı jamandыкка gana buyruk berет. Jaman sözgө, jaman göz karашка, jaman niyetke, jaman işke bunu işi uşul. Ammara da kayra köp kayradan buyruk bergen aytат da. Bu только bunun işi uşul. Tündüsü da gündüzü da sizdi bizdi jamandыкка давай мына деп аткан ошонун бардыгы nafsi ammara. Жалган сүйлөгөнгө түрткү кылып аткан, зынага, пычактаганга, уурулукка, текеберликке, көрө албастыкка, жаман күмөнгө, жалага, кумарга, бардык арамга түрткүлөгөн nafsi ammara. Бул Кур'ан негизги nafsini айтып. Экинчиси, фала уqsimu bin-nafsil lawwama. Nafsil lawwama деген дагы бар экен. Ал кайсынысы десе алымдар айтат, бушайман болгон nafsi. Ал кичине алхамдулилlah nafsi мындай карап Аллахтан буну ушу nafsiz киши тарбиялангандагы бушайман болуп аткандай, ох, багымда намазды окубай калдым кап деп бушайман болуп атат. Чын сүйлөбөгөндө бушайман жейт, бирөөнө капа кылганда, арам иш кылганда бушайман жейт, жакшы ишти кылбаганда бушайман жегенди, бул nafsil lawwama. Бирөөнү алдап койду эле, бир аз жарым сааттан кийин же бир сааттан кийин бекер алдам, акчасын кайтарып берейинчи койчу. Барыпчы. Nafsi ammarada кайтарып бербейт ал. Nafsi lawwamada эми кайтарып берет. Уже карап туруп, буну nafsi тазаланып атат, машаалла. Бул экинчи этапка чыкты уже. Буну nafsisi экинчи этапка чыкты. Бирөөнү сөгүп койду эле, жүрөгүн ренжитип, урушуп койду эле, бар эле кечирим сага. Мен кечирип коем. Эч вообще чыдай албай кыйналып кеттим. Уже мына nafsi lawwama деп коет. Üçüncüsü en жогорудагы nafs mutmainna деп коет. Мына. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Ey mutmainna nafsi. Буга чейин lawwama, андан кийин ammara. Ammara биринчи кетти, андан кийин оңол жагы nafsini тарбиялай турган болсо lawwamaga өтөт экен, дагы тарбияласа mutmainnaga өтөт. Mutmainna деген кандай десе, mutmainna деген mutmain бейпилдикти айтат өзү. Алланын өкмүн аткарганда аракат жетет экен бугачы. Күнөөдөн сактанганда буга аракат жетет экен. Ошондой nafsilерди айтып коет mutmainna дейт. Алланын буйруктарын аткарып рахаттанган, күнөөлөрдү эмес, күнөөлөрдү таштап рахаттанган ушуларды nafsul mutmainna деп коет. Ушуларга эмне экен? Irji' ila rabbika radiyatan mardiyya. Ушундай адамга келип туруп жанын чыгарып атканда айтат экен. Роббуңа чык. Разы болгон, разы болдурган абалда чыккын дейт. Fadkhuli fi ibadi. Киргин менин пенделерим катарына, вадхули жаннати, бейишиме киргин деп андай буйруктар берилет экен туган. Аллах акбар. Бул кушкабар жан бу дүйнөдөн кетип атканда дагы
кабырдан тирилип атканда дагы. Алымдар ушинтип айткан. Ушу азыркы жакшы кушка бар периштелердин тарабынан нафсул мутмаинге айтыла турган эки учурда. Дүйнөдөн кетип атканда, кабырдан тирилип атканда. Юқолу лаха индал маут ва инда нашр. Ибн Джарирден риваят бар. Саид ибн Жубайр рахматулла алейх айтат: قرئت عند النبي صلى الله عليه وسلم آية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Атайы ушул аят бар турган. Кур'ан-ы Карим пайгамбарыбыздын алдында ушул аят тилават кылынганда, фақала Абу Бакр разияллаху анху айткан экен: "Инна хада ла хасан." Бул өтө жакшы нерсе го деп. Пайгамбарыбыз айтты: "Амма иннал малак саякулуха лака индал маут." Периште сен өлүп аткан учурда ушул аятты айтат деген экен. Абу Бакрга Сыддык разияллаху анху. Себеп Абу Бакрдын нафсысы нафсы мутмаинна да. Ушуга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз айткан. Табаранидин риваятына келип, Саид ибн Жубайр разияллаху анху айтат: "Аннаху ламма мата ибн Аббас разияллаху анху өткөндө тулият хадихил айя ала шафирил кабр." Ушул аят кабрдын четинде окулду дейт. "Вала юдра ман талаха." Ким ушул аятты Кур'анда окуган эч ким билбейт. Вакат самиал хадирун куллухум. Ошол жердеги Ибн Аббас разияллаху анху көмгөн кишилердин бардыгы ушул аятты угушту дейт. Наам, талахан малак. Ди амри мин амриллахи таала. Албетте, периште окуду Аллахнын буйругу менен такриматан ли Ибн Аббас разияллаху анхуны сый көрсөтүш максатында. Тугандар, мына бул азыркы риваят Табараниде келип атат. Саид ибн Жубайр разияллаху рахматулла алейх айтып атат: Ибн Аббас бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын абасынын баласы. Бул жөнөкөй киши эмес, раис муфассирин. Куранды тафсирлегендинин раиси бул. Бул кичинесинен өтө чоң алым болгон. Пайгамбарыбыздын дуасын алган. Ибн Аббас разияллаху анху жөнөкөй эмес, Таиф деген шаар бар, ошол жакта өткөн. Ошо өткөндө кабырдын четинде ушул аят окулган экен. Я аятухан нафсул мутмаинна ирджи'i ila rabbika radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ушул аят окулганда ошол жерде отургандардын баардыгы уккан дейт. Бирок ким окуганын билбейт. Албетте периште окуган дейт. Эмне үчүн? Бул ага сыймак көрсөтүү максатында болгон. Вакыт болуп калды. Азан. Мен Allah